Çirindike körük çıgat eкен da. Tuğanlar, bugün biz sizlerge Söğülcan boyunca malumat beremiz. Söğülcan. Kaliforniyadan alıngan ушундай Söğüljanдар var. Акыркы убактарда Кыргызстанда популяризациясы жакшы өсүп атат. Кыргызстанда тугандар. Популяризациясы. Söğüljan жакшы жагы эми кык же болбосо отход. Малдан чыккан отход тугандар. Мына ушул отходду негизи бизнес катары колдонсок дагы болот. Өтө иши жеңил. Мына ушул ачыңызчы. Мына көрдүңүздөр, бужырашын тугандар. Бужырайт го мели. Бүгүн биз сиздерге Чүй облусунун Москва районунда Беловодский айылынан сатыкка коюлган биогумус тууралуу сөз кылабыз. Сөөлжан тугандар, мындай айтканда Сөөлжан. Мен сиздерге азыр мына жакшылап ачып көрсөтөм. Мыналардын ызышын караңыздар. Мына. Мына ушул Калифорниялык Сөөлжан. Бул жалаң чириндини жейт, пластиктен, таштан, кирпичтен сырткары тугандар. Эмне чирсе ошонун баарын жей берет. Азыр Кыргызстанда мына ушул агабыз биринчи алып келип бир 5-6 килограмм алып келген экен дагы 1 жыл мурун. Аны көбөйтүп туруп, бир аз көйгөндөн кийин 6 ай мурун кышында, так кышында могул жерге мондай кылып жайган. Могул жакка дагы мондай кылып туруп, узун кылып туруп жайган. Ушунун ичи толугу менен Сөөлжан. Муногу ряд болсо мурун биринчи колдонуп жүргөн катары экен тугандар. 1 жыл мурун алып келип акырындык менен көбөйтүп оборот кылган экен. Бул катар азыр жалаң гумус экен. Мындай айтканда кыгы. Бул же бүткөн. Мунун ичинде да болушу мүмкүн. Мондай кылып туруп же бүтүптүр. Азыр тунусун экран тугандар. Мен дагы Сөөлжан алып баштаганмын. Өтө иши жеңил, мону элгесе мына майда болуп өтөт. Муну 2 жолу элгектен өтөт. Өзүнүн техникасы боюнча ушундай. Каласаңыздар 1 жолу, каласаңыздар 2 жолу элгеп туруп, ушунда байланышсаңыздар болот экен мына. Бактарагы барлар, теплица иштеткендер азыр бул спрос. Балки муну бурон болушу да мүмкүн тугандар. Ушу Сөөлжанды көбөйтөм десеңиздер, айыл жерлеринде мага жаш ишкерлер же болбосо бир аз жаш өткөн агалар, балдарыңыздарга ушундай кыкты даярдап туруп, Сөөлжандан алып туруп бастырыңыздар. Бул киши сатат экен. Көбөйүп туруп 1 жыл мурун. Болгону 5-6 килограмм азыр эми канча өзгөрүп кетти көрүңүздөр. Чириндини коюп туруп жөн эле быжырайт го жа. Чириндиге көп чыгат экен да бул өтө. Органикалык зат да булардан чыккан өзүчө булар жеп. Мына сизге. Мына. Сөөлжандар өтө семиз экен. Мына дээрлик бир 70%ын жеп бүтүп калыптыр. Демек бул өтө мындай. Ушуну алып барып көйсөңүздөр, мына ударыңызчы. Өтө быжырап кеттир. Суду күндө сееп турасыздарбы? Негизи бул сата турган агабыз азыр үйдөн бир аз алысыракта, телефон аркылуу мага баарын түшүндүрдү. Азыр мен агам айткандай кылып сиздерге маалыматты жеткизип беремин. Килограммыны 150 сомдон сатамын деди. Мен муну алып чириндинин баарын таштап туруп көбөйткөнмүн дейт. Азыр сатып атыптыр. Эки жактан ушундай экен тугандар. Мына ушундай. Бүт эле жерин касса ушун чыга берет да, быжырап кеткен. Могул жактан сатып баштадым дейт, буйруса. Пачинди ачтым дейт тугандар. Сиздер да ушундай иш кылыңыздар. Болгон үйгө эле бекер силтеп алып келип коюп койгонмун. Жерди бир аз казып түшүрүп туруп мондай деңгээлде. Мына мондай кылып койгонмун дейт. Ушул жактан азыр сатылып атыптыр. Могул жагыны бирөөлөр алып кетиптир. Бир 30 мешоктой чыгыптыр ушул жагы. 30 мешоктой. Калганы мондай жабып коюптур. Мунун душманы тоок. Тооктон жабасыздар. Бул агабыздын үйүндө тоок жок экен. Ушул жерде жатып, семирип. Азыр мен көп короолордо Сөөлжанды көрдүм. Мына агабыздыкыны алсаңыздар, негизи шарт боюнча өтө идеалдуу болбосо дагы мунукунан алганда эмнесин утасыздар? Сиздер салмактан утасыздар. Сөөлжанды кыгы менен кошуп сатып аласыздар да. Ошо мезгилде бул агабыздыкы көбүн же бүтүп калган, көбүн желип, майдаланып калган да. Тагыраак айтканда көпчүлүгү же бүтүп калган дагы. Бу дагы органикалык заттын баарыны Сөөлжандар жеп салды. Качып кирип атат. Азыр мен мындай отурсам жык чыгып келет азыр могул жерден. Муну жеңил отурат сиздерге алсаңыздарчы. Алсаңыздар жеңил отурат. Ушуну алып, ушул агабыздан алып сиздер дагы көбөйтүңүздөр. Айыл жерлеринде бекер отурбастан. Бул азыр 5-6 килограмм азыр эми канча килограмм болуп 1 жылда эле өзгөрүп кетти, көрдүңүздөрбү?
Biz dagы 1 жыл эрте кыймылдабаппыз да. О, Бул не деген сөйлөндөр булар? Шунчал көйүп кеткенме же? Сиздердикини мен эле бүт баарын алып кетип калат окшойм. Муну карап коюңуздар. Ana. Сөөлжандар. Өтө көп. Мына экран астында номерлерге чалып байланышыңыздар. Ушу эки катарды алыңыздар. Тигини болсо ачып көрөсүздөр. Ал жак менимче биринчи көбөйтүлгөн оборудование кылган жер ошол экен, көбөйтүп алган жер. Ал жакты же бүтүп, ал жак гумус болуп калыптыр. Гумусту негизи үйдөн 20 сомдон дүң баада сатып алыптыр. Бак тарактарга алып колдонсоңуздар болот. Могуну деле азыр шу боюнча алып барасыздар, чириндини даярдайсыздар агамдан сурап, не чиринди даярдаймын деп. Же болбосо интернеттен карасаңыздар, буга чириндини кантип даярдоо керек жолу өтө жеңил. Алып келип туруп коесуздар, сиздер да көбөйтүңүздөр буюрса. Бир аз чыдап турсаңыздар, убага келгенде чоң оборот болуп берет сиздерге. Бир жакшы киреше булагы болуп берет. Буюрса байланышыңыздар, Сөөлжандагы Кыргызстанга жаңы кирип атат. Бул дагы өтө жакшы сфера деп биздин биринчи баштаган агаларыбыз колдоп атат негизи. Органикалык затка өзгөртүүлөр Кыргызстандыгы депчи. Бул жактын кыгы мондай экен, кашта кийгенде бетинде жүрөт мына. Жык болуп жүрөт туугандар. Жык болуп жүрөт. Ана. Мен колум менен ойгондо эле акырын карасаңыздар жылжып качат азыр адамдан. Ачкандар. Ана саман жактарда эле ушунча жүрөт. Мунун качып атат. Түйүнө көп качат Сөөлжан. Түйүнө, караңгыга. Түйүнү ачсаңыздар өтө коюу дейт. Могул жактан берген экен, бети жанакы биз көрсөткөндөй асты жөн эле быжырап кеттир дейт да, могунун астычы. Ошон үчүн келип туруп эле сиздер договор кылыңыздар. Мисалы мунунун ушундан жерин кесип алайын дагы, метка кылып туруп, калган баарын мен алып кетейин деп туруп эле дүң жүктөп турсаңыздар өзүңүздөргө өтө жакшы болот. 150 сомдон экен килограмм туугандар. Байланышыңыздар. Сөөлжан тууралуу биз сиздерге ээси айткандай кылып маалымат бердик. Калган кошумча суроолорду ээси менен чалып байланышасыздар.